Саламатсыздарбы, Борбордук телеканал бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Аты жөнүм Айпери Жусбек кызы. Кыргыз Республикасынын президенти Куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров бүгүн 2 мартта Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында жайгашкан Коргоо министрлигинин өз алдынча курал-жарак жана аскердик техникасын оңдоо боюнча борбордук базасынын абалы менен таанышты. 2022 жылдын октябрь айында ачылган базада курал-жарактарды жана аскердик техниканын максатына жараша колдонууга даярдоо үчүн комплекстүү техникалык тейлөө жана учурдагы оңдоо иштери жүргүзүлөт. Мамлекет башчысы борбордук базанын бир нече объектилерин, зооттолгон танкалык техниканы, тейлөө жана оңдоо пунктун, атайын жумуш аянтын, аккумуляторлуу батареяларды зарядтоо, автоматташтырылган системасын сырдоочу цехти, өздүк курамга тиричилик кызмат көрсөтүү үчүн корпусту, видео көзөмөл жана телевизор менен жабдылган тышкы периметрди коргоо жана эрте аныктоо пунктун, ошондой эле оңдоодон өткөн зооттолгон танкалык техниканы көрүп чыкты. Президентке 2023-2024 жылдарга базаны өнүктүрүүнүн келечеги, тактап айтканда базанын аймагын кеңейтүү, зооттолгон танкалык техниканы сактоочу жайларды куруу, аны оңдоо үчүн кошумча жабдууларды орнотуу, коопсуздук тутумун чыңдоо жана башка көптөгөн нерселер пландалып жатканы тууралуу маалымат берилди. Андан соң Садыр Жапаров курал-жарак жана ок-дары кампаларынан турган ракеталык жана артиллериялык куралдардын кампасын көрүп чыкты. Ал жерде бюджеттен тышкары каражатка бир катар сактоочу жайлар капиталдык ремонттон өткөрүлүп, жаңылары курулган. Жакынкы аралыкта оңдоо иштерин улантуу, коопсуздук системасынын жаңы элементтерин орнотуу жана кирүүчү жолдорду жабдуу пландалууда. Ошону менен бирге мамлекет башчысы курал-жарактын, аскердик жана атайын техниканын жабдыктарын жана формалык кийимдердин үлгүлөрү менен таанышты. Ошондой эле айлана тегеректеги шарттардан көз каранды болбогон медициналык жардам көрсөтүү үчүн зарыл дарылоо жабдуулар менен жабдылган мобилдик аскердик талаа госпиталын карап чыкты. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөө зарылдыгын белгилеп, куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасын чыңдоого багытталган бир катар тапшырмаларды берди. Жолдош балыштын кол башчы, 2-окуу ордун жетекчиси майор Нурбаев. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдө эле эмес, банктарда, нотариустарда жана ооруканалардагы кызмат көрсөтүүдө жарандардын өздүгүн аныктоо үчүн биометрикалык идентификацияны киргизүү зарыл деп билдирди Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров санариптик өнүктүрүү министрлигинин ишмердүүлүгү менен таанышкан жыйында. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, быйыл санариптештирүү боюнча буга чейин кабыл алынган программаларды ишке ашырууну аяктоо каралган. Жаңы санариптештирүү программасын иштеп чыгуу зарылдыгын эске алуу менен президенттин администрациясы кибер коопсуздук, финтех, санариптик трансформация сыяктуу бир катар тажрыйбалуу адистерди тартуу менен эксперттик кеңешин түзүү чечими кабыл алган. Жаңы санариптештирүү программасын иштеп чыгууда эксперттик кеңешке ар тараптуу жардам берүүңүздөрдү суранат элем, деди Акылбек Жапаров. Ошондой эле калкты улуттук паспорттор менен камсыз кылууда өзгүлтүккө жол бербөө үчүн бардык чараларды көрүү тапшырмалары берилди. 2023 жылга санариптик өнүктүрүү министрлигинин негизги иштеринин бири иштелип жаткан санариптик кодексти аягына чыгаруу жана архивдик документтерди санариптештирүү каралган. Санариптик кодекстин ушул жылдын 1-июлуна чейин аягына чыгарып, министрлер кабинетине киргизиңиздер. Даярдалып жаткан санариптик кодекс мыйзамдардагы бардык карама-каршылыктарды жоюп, санариптик экономикага жаңы дем берет деп күтөбүз. Бул кодекс тар чөйрөдөгү адистерге эле эмес, ар бир жаранга түшүнүктүү болуш керек экендигин көңүл буруу зарыл, деди Акылбек Жапаров. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы министрликтин жаңы калкты тейлөө борборлорун куруунун жана ачуунун үстүнөн иштеп жатканы жакшы экенин, бирок ар бир жаранын колдонгон уюлдук телефон аркылуу кызматтарды алууну күчөтүп, жарандардын тейлөө борборлоруна барууларын азайтуу зарылдыгын кошумчалады. Министрликтин быйылкы планына туулгандыгы тууралуу күбөлүк, нике күбөлүгү, жогорку окуу жайды бүткөндүгү жөнүндөгү дипломду электрондук түргө өткөрүү киргизилген. Ушул жылдын 8 мартынан тарта 1 жылдын ичинде 3 жолу жол эрежесин кайталап бузган айдоочулар кайрадан экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Байыш Ашырбеков билдирди.
Анын айтымында төмөнкү жол эрежесин бузгандар кайра сынак тапшырат. Транспорт каражатынын мамлекеттик каттоонун номердик белгилерин атайын жаап алуу жана анын бирөөсү жок башкаруу. Транспорт каражатынын айдоочусунун ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдардын кызматкерлеринин транспорт каражаттарын токтотуу боюнча талаптарын аткарбоосу. Транспорт каражатынын айдоочуларынын кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашуусу. Атайын жарык берүүчү жана үн чыгаруучу каражаттар менен бара жаткан кызматтык унаалардын кыймылына артыкчылык бербөө. Каршы кыймыл тилкесине чыгуу менен озуп өтүүсү. Эгерде айдоочунун аракетинде кылмыштын белгилери жок болсо, адамдын ден соолугуна зыян келтирүү менен жол эрежесин бузуусу. Мас абалында же транспорт каражатын башкарууга укугу жок адамга транспорт каражатын башкарууга берүүсү. Ош облусунун Ноокат районунун аймагында коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн, кылмыштардын алдын алуу үчүн коопсуз район долбоору ишке кирди. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, анын алкагында 35 видео байкоочу камералар орнотулду. Белгилей кетсек, буга чейин президенттин өкүлү Зиядин Жамалдинов облустун аймактарына коомдук коопсуздук жана кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн видео көзөмөл камераларды орнотуу тапшырмасы берилген. Талас шаарынын борборуна Айкөл Манастын эстелиги орнотулат. Бул тууралуу Талас облусунун башчысы Бактыбек Нарбеков билдирди. Манастын эстелигинин ачылышы 21 март Нооруз майрамына белгиленген. Эстеликтин бийиктиги 12 метрди түзөт. Талас шаардык мэриясынын белгилешкендей, учурда тийиштүү техникалар ишке тартылып, эстеликтин постаментин даярдоо иштери кызуу жүрүп жатат. Манастын эстелигинин көчүрмөлөрү 2017 жылдын август айында Түркиянын Стамбул жана Анкара шаарларына тургузулган. Эстеликтин авторлору Кыргыз Республикасынын сүрөтчүсү, белгилүү скульптор Саадабек Ажиев жана чебер скульптор Токталы Мырзакаримов. Басы 8,7 миллион сомдо түзгөн эстелик жеке ишкер Темирлан Сарлыкбек уулу тарабынан белек катары берилди. Ал эми эстеликтин алып келүү жана постаментин даярдоо орнотуу иштерине Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан 1,1 миллион сом каржыланды деп айтылат маалыматта. Кечээ 1 мартта Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Женева шаарында Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 52 сессиясынын жогорку деңгээлдеги бөлүгүнө катышуунун алкагында уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолкер Түрк менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинен билдиргендей, жолугушууда Бириккен Улуттар уюмунун жогорку комиссары Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин жаңы мүчөсү катары ишке кириши менен куттуктады. Тараптар Кыргызстан менен Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын адам укуктарын илгерилетүү жана коргоо жаатында кызматташуусунун негизги маселелерин, ошондой эле адам укуктары боюнча конвенциялардын алкагында Кыргызстан өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди аткарууну талкуулашты. Жогорку комиссар Кыргызстандын адам укуктары жаатында эл аралык кызматташтыкты чыңдоодо, кеңештин ролун жогорулатууга, салым кошууга жана келишимдик органдардын ишин, Бириккен Улуттар уюмунун атайын процедураларын жигердүү колдоого даярдыгын канааттануу менен белгиледи. Жолугушуунун соңунда Кулубаев жогорку комиссарды ыңгайлуу учурда Кыргызстанга иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Туркиялык сейсмолог коомдо жек көрүүнү жаратып, кастыкты козуткан деген шек менен кармалды. Мындай маалыматты TGRT телеканалы кабарлады. Андагы маалыматта Стамбул техникалык университетинин геофизика факультетинин профессору, жер титирөө боюнча адис Өвгүн Ахмет Эржан Твиттерге жалган билдирүүлөрдү жазган деп айтылат. Маселен, профессор посторунун биринде жер титирөөдөн кыйраган Кахраман-Марашта аскерлердин кечигип келгендигине байланыштуу аялдар зордукталганын айткан. Сейсмолог социалдык тармактагы акыркы билдирүүсүндө жакындарынан айрылган жаш кыздарды имамдар күч менен күйөөгө берип, белгисиз бирөөлөр алып кетип жатканын жазган. Мындай билдирүүлөрдөн кийин 28 февралда Өвгүн Ахмет Эржан башкы прокуратуранын көрсөтмөсү менен кармалган. Бишкекте милиция урулукка шектелген жарандарды кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 23 февралда 1 май райондук ички иштер башкармалыгына жаран арыз менен кайрылып, 22 февралда бухгалтердин кабинетиндеги 30 000 сомдук темир сейфин ичиндеги 33 200 доллар документтери менен урдап кеткен жарандарды табууну суранган. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары 1994, 1998, 2001 жылы туулган жарандар кармалып, камакка алынган. Далил катары 31 700 доллар табылган. Ал эми темир сейф Чоң Чүй каналынан чыгарылган.
Жалал Абад облусунун аймагында жер титирөө катталды. Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөө күн мурун 1 мартта саат 17:50 катталып, очогунда күчү 3,5 балга жеткен. Жер титирөө Аксы районунун Кызылжар, Жылкоо айылдарында 3 балга чейин, Аксы районунун Кум, Ташкөмүр шаарында, Теңдик айылдарында, Шамалды Сай чарчасында 2,5 балга чейин сезилген. Такталган маалыматтарга таянсак, жер титирөөлөрдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактагы Instagram, Telegram, Facebook, TikTok жана YouTube каналдарынан көрө аласыздар. Аты жөнүм Айпери Жүзбек кызы. Көрүшкөнчө.